Tың болуң ажырашып кеткенде толтур, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн жоолук салынганда тыңдап болуш керек. Эми жоолук салынган деген сөздө, урматтуу бир тууганым, хадисте келет, ыйманына кара деп. Ыйман деген сөз, ыймандын таказасын аткарган деген сөз. Анан жоолук салып эчтеке кылбаган болсо, анда жоолуктан пайда жок болуп деле калышы мүмкүн да. Ошо жоолук салынган адам, ыйманды кырмаган адам таза болуш керек, бүйрө болуш керек, күйөөнү сыйлай турган болуш керек, шарттар табылган болуш керек да. Хадистеги ыйманына кайра, байлыгына эмес, сулуулугуна эмес, ыйманына кара деген, ыйман аткарган, талап кылган нерсени аткаргандыгына кара деген сөз да. Ыймандан бир эле жоолук болсо, анан кечки уктап аткан болсо, анда жоолугун эмне кереги бар анын? Базинага барсаң 22 сом 50 тиңге бир жоолук берип коет мисалы үчүн. Чынбы? Ошон үчүн жанагы ыйманына кара дегенде жоолугу деген эмес, ыйман деген. Ошон үчүн жоолук дагы бар. Жоолук дагы бар. Эрте туруш керек, тың болуш керек, бүйрө болуш керек. Чынбы? Ошон үчүн ата-энең айткан ук, экөөнү чогултурсун, жакшы нерсе болот иншалла. Мейли тың болсун, бирок ыйманга баш ийген кыз болсун деп. Мен кээ бир досторум билем, үйлөнүшкөндө жоолукчан эмес болчу, 2 күндөн жоолук салынгандарды билебиз. Ошого даяр болуп калган. Демек тарбия биринчи орунда. Демек ыймандуу деген бул тарбиялуу деген сөз, ата-энесин карасаң иншалла чыгат иншалла.